Мекенди коргоо ар бир эр азаматтын милдети. Ал эми ошол милдетин так тура аткарып жаткан Талас шаарындагы 20-29 аскер бөлүгүндө бүгүн Мекен жана мен программабызы мына ушул жака келип жеттик. Азыр таңкы саат 6:30. Бүгүн биз мына ушул берүүбүздү жоокерлердин таңкы көнүгүүсүнөн баштап тамактануубузду жана ошондой эле бир күндүк кызыктуу окуяларын сиздерге чагылдырабыз. Андыктан сиздер биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыркы убакта аскерлерибиз кызуу уйкуда уктап жаткан чагы, бүгүн ошол аскерлерде кандай өнөрлөрү, кандай таланттар бар экен сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Оңдон. Эртең дене көнүгүүгө тизил. Катар жокер Кудайбергенов. Оңго солго. Ажыра. Көнүгүүнү кабыл ал. Оң жака башты кыймылдатабыз. Сол жака 4 жолу, оң жака 4 жолу. Жаза башта. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Аяктайбыз. Белди. Көнүгүүнү кабыл ал. Оң жака 4 жол, сол жака 4 жол. Жаза башта. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Аяктайбыз. Оң колду өйдө көтөрөбүз. Көнүгүүнү жаза башта. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 3 4. Аяктайбыз. Кол тизеге коебуз. Оң жака ичке 3 2 жол, сыртка 2 жол. Жаза башта. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Көнүгүү аяктайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Мекен жана мен программабызы бүгүн Талас шаарында, өзүңүздөр билгендей, бул убакка чейин Кыргызстандын бардык аскер бөлүктөрүндө мына ошол жоокерлердин бир күндүк жашоо турмушун чагылдырып келдик. Ошону менен катар эле бүгүн 20-29 аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин бир күндүк жашоо турмушун чагылдырабыз. Азыр менин жанымда ошол 20-29 аскер бөлүгүнүн командиринин биринчи орун басары, штаб башчысы, подполковник Кочкорбаев Улукбек мырза менин жанымда. Ассаламу алейкум, Улукбек мырза. Дегенде ушул сизге бере турган биринчи суроом, өзүңүз билгендей, бул программаны баштан аяк сиздер дагы жоокерлер менен биргеликте көрүп келесиздер. Анан ушул аскер бөлүк боюнча сурайын, биздин көрүүчүлөргө да кызык. Бул аскер бөлүк кайсы жылы түптөлгөн, анан келген жоокерлер бул аскер бөлүктө эмне кызмат аткарышат, ошол боюнча биздин көрүүчүлөргө бир маалымат берсеңиз. Талас облусунда жайгашкан 20-29 аскер бөлүгү 2003 жылдын 21 апрелинде, тагыраак айтканда, бул башында комендатура болуп түзүлгөн болчу. Андан кийин чек ара отряды, андан кийин чек ара башкармалыгы болгон. Талас чек ара башкармалыгы Казакстан Республикасы менен 391 чакырым мамлекет чек араны кайтарат. Бизде чек ара заставалар, ушундай эле коменданттык взвод бар, бөлүкчөлөр, камсыздоо бөлүкчөлөрү. Жоокерлердин мамлекет чек араны кайтарууда түздөн түз бул биздин Кыргыз Республикасынын коопсуздугун, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоодо тапшырмалары
ар дайым албетте күжүрмөн даярдыгы жогорку деңгээлде болуш керек. Ушундай эле машыгуулар, күжүрмөн даярдык боюнча машыгуулар, саптык машыгуулар, ок атуу машыгуулар уюштурулуп өткөрүлүп турат. Ушундай эле чек ара бөлүкчөлөрү, чек ара заставалары, мындайча айтканда чек арачы 24 саат мамлекет чек араны кайтарууга иш-чараларды уюштурууда. Биздин коменданттык взвод боюнча айтсак, бул коменданттык взводдо биздин жоокерлер машыгуулары, ушундай эле күжүрмөн даярдык боюнча сабактары пландын негизинде уюштурулат. Пландын негизинде буларда ар дайым физикалык даярдыгына көңүл бурабыз, алардын моралдык абалына, ушундай эле аскердик жааматтагы ички өз ара тартибине көңүл бурабыз. Взвод, эртең мененки тамактанууга тизил. Взвод, эртең мененки тамактанууга тизил. Взвод, эртең мененки тамактанууга тизил. Мына ошентип 20-29 аскер бөлүгүндө жоокерлер таңкы көнүгүүлөр жасагандан кийин мына ушул кухняда таңкы тамактарын ичишет. Бүгүн жоокерлер таңкы тамакка кандай тамактарды ичерин азыр биз жоокерлердин өзүнөн сурап көрөбүз. Азыркы убакта жоокерлерибиз тамактанып жаткан учур. Жалпы жоокерлер тамагыңар таттуу болсун. Бүгүн жоокерлер кандай тамак ичип жатканы биздин көрүүчүлөргө дагы кызык болсо керек. Ассаламу алейкум. Тамагың таттуу болсун. Азыр сен менен маектешейин. Ага чейин но микрофонду сага илип коеюн, Манай кандай таңкы манайлар? Жакшыбы? Мына ушул жерге отуруп сен менен маектешейин. Дегенде тамагың таттуу болсун. Эми азыр таңга маал негизи эле уйкудан туруп тамактанышты эле аппетит ачылбаса керек, Дегенде тааныш бололу. Атың ким? Мустафа. Мына ушул аскер бөлүккө келгениңе канча ай болду, же болбосо канча күн болду? Негизи эле ушул аскер бөлүктүн тамагына көнүп калдыңбы? Келгенибизге 7 ай болду. 7 айдан ашып калдык. Тамагына көнүп калдык. Тамагы жакшы. Негизи аскер бөлүктөрдү мына ушул биздин Мекен жана мен программабызды кыдырганда баягы күндө ар кандай тамактарды берилет да. Анан буга чейин аскерге келгиче аскерде тамак кандай деп элестетип келдиң элең? Ушундай тамактар берилет дедиби же баягы элдин оозунан угуп, тамактары начар, оокаты начар деп уктуң беле? Ошонтип уккам. Бирок келгенден кийин такыр башкача экен. Жакшы экен. Колбаса сыр берет. Балык жейсиңер? Балык жейбиз. Жакшы. Анан аскерде кандай кыйынчылыктар жаралып атат же кыйынчылык жок экен бул жакта? Азыр убакта 7 ай болуптур, эми көнүп калсаң керек, Кыйынчылык жок. Оңой үйрөнүп алганбыз. Көңүлүбүз барына. Негизи ар бир адамдын баягы бала кезинен бир кыялы болот эмеспи? Аскерге барса, мүмкүн башка бир кесипти тандап, мамлекет үчүн, өлкө үчүн кызмат кылсам депчи. Сенин ошол кыялыңда аскерге баруу бар беле? Аскерге барып, ошол жакта эр азаматтык бир милдетим аткарсам деген кыялдар. Бар болчу. Ошо аскердик милдетим аткарып, милиция кызматкер болгом деп кыялдандым. Мына ушундай биздин жоокерлер тамактанып аткан убагында мага ар кандай кызыктуу суроолор келип атат. Азыркы тамак эмне деген тамак экен? Анан өзүңүздөр көргөндөй, күндө мына ошол жоокерлерибиз ар бир тамактанууда колбаса, сыр, анан атайын мындай май, сгущенка. Эми бул эртең мененки тамак, бирок түштөн кийинки тамак. Мындан дагы
өзгөчө болот. Күндө биз кадимки эле үйдө баягы жасаган тамак ашты, мына ушу жокерлер ата энесинин колунда жасаганда ушул аскердик кухняда жеп турушат. Азыр дагы бир жокерден интервью алайын. Атың ким? Атым Хамза. Хамза. Азыркы тамактанууңар абдан кызыктуу экен да. Колбаса, сыры турат, майы турат, сгущенкасы турат, а? Анан бул тамак күндө берилип турабы же канча күндө бир берилип турат? Ушул тамак. Бул тамактар күндө эртең менен ушундай эле абалда берилип турат. Дайыма колбаса үстүнө сыры, сгущенка майы менен чай берилет. Анан ушундай өзүнүн тамагы менен нан ушундай күндө эртең менен ушундай тамактар берилет ушулар дейбиз. Жакшы. Биз аскер бөлүктөрдү мына ошол Мекен жана мен программасы менен кыдырганда, кээ бир аскер бөлүктөрдө баягы апамдын нанын, апамдын чайын сагынып каласыңар да. Анан ал жакта кадимки эле борсок бышырылат экен, салаттын түрлөрү, майрамдарда. Силерде да ушул майрамдарда, майрамдык иш-чараларда ошондой тамактар берилип турабы? Так точно бизде ошо майрам учурларында ар кандай тамактарды баягы буларды жей берип таташап каласың, анан көңүлгө жага турчу тамактар жасап беришет. Балдардын туулган күнү болгондо, ар кайсы майрамдарда жакшы тамактар жасап, ошолор дейбиз. Чынын айтсам, кыйынчылык башында жаралды. Бир-эки ай көнүш албай, эртең менен турганда ал тамакты жей албай, кайра кеч түшкүсүн жегенде мындай тоюп калып элем, үйдөн анчалык тамак ичмеспиз да. Анан түшкүсүн эртең менен кайра кечинде жеп, башында кыйналып жүрдүк, бара-бара көнүшүп кеткенден кийин анан уже жегенде мындай боло берет. Балам дейсиң көрбөй калсаң тартып сана, бактылуусуң араныңды көрүп кана, бой жеткири өстүрдүңүз асыл энем. Бал уйкумду түн уйкумду бөлүп мага, бой жеткири өстүрдүңүз асыл энем. Бал уйкумду түн уйкумду бөлүп мага, билем ата бой жеткенче эркелегем, билем ата үмүтүң чоң эми менден, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Саглаган деп меримимди төгүп мага, кичинекей дале көрүп мени апа, көңүлүңүз ачык болуп дүйнөн түгөл, бөлөкөңдү те алыстан көрүп кана, көңүлүңүз ачык болуп дүйнөн түгөл, бөлөкөңдү те алыстан көрүп кана. Жетилди эрке балаң эркелеген, өзүңөрдү жазбай тартам ата энем, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген, чоң ата бол бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Ойлономун силерди мен күндө түндө, ишенгиле силер дайым жүрөгүмдө, ушул сөздү эч бир адам тана албайт, бардыгынан ата кымбат бул дүйнөдө, ушул сөздү эч бир адам тана албайт, бардыгынан эне ыйык бул дүйнөдө, бардыгынан эне ыйык бул дүйнөдө. Мына ошентип бүгүн дагы ушу чек ара отрядына келдик. 20-29 аскер бөлүгүнө келип, ушу Мекен жана мен мына теле долбоору мына жылдын башынан бери келатат. Бардык ушу Кыргызстанда болгон куралдуу күчтөрүнүн ушу аскер бөлүктөрүндө болобу, отряддарда болобу, заставаларда болобу, бригадаларда, батальондордо, дивизиондордо, бөлүктөрдө ушу биздин ушу кыргыз армиясындагы ушу катардагы жоокерлердин баягы жашоо турмушун, көчүрмөнүн даярдыгын, аскерге кандай патриоттук сезими бар жогун дегендей ар бир баягы өзүнүн критерий боюнча
тартып келатабыз. Мына бүгүн акыркы, мындайча айтканда, акыркы баягы чыгарылышына даярдык болуп атат. Бул аскер бөлүккө да келип ушу жокерлердин 6 айдан өтүп калган 7 айлык балдар экен. Абдан мындай баягы чегерачы, негизи эле баягы чегерачылар тың балдар келет да. Анан ушунчалык бир мекенди коргойм, чекти бекем кармайм, 1 метр жерин эч кимге бербейм деген бир патриот жигиттерибиз бар экен. Анан ушулардын кызматын көрүп абдан сүйүнүп атабыз. Деги эле бул мекен жана мен ушу теледолбоор ушу 7-каналдын жетекчилиги менен баягы договор түзүлүп, анан ошондон бери тартып жүрөбүз. Буюрса ушул акыркы где-то ноябрдын бир 14-төрүнө деп пландаштырып атабыз. Ошолорго дагы ушу биздин ошо аскер жетекчилери, министрликтер, командующийлер ошолордун баары келип, ошо катышып, ошо жокерлерди ошолордун бул эми конкурс болгондон кийин ошол жерде критерий боюнча абдан көп баягы жокерлердин кылган кызматтары боюнча ошол эле убакта баягы манас айтуу, сүрөт тартуу, өздөрүнүн чыгармачылыгы, автордук ырларды, спорттук иштери баардыгын тарттык. Анан ошонун баарынын баягы жыйынтыгын чыгарып, ошол жерден элдин көзүнчө ошо министрлар келип, өздөрүнүн ошо жокерлерге келип, өздөрүнүн баягы белектерин берип, кубоктарын берсе, дипломдорун берсе, бул да болсо баягы бизге ушул чакырылып келе турган баягы муундарга, жаш муундарга өзүнчө бир жөлөк болуп, өзүнчө бир мотивация берилет эле деген ой болуп атат. Мен катарда жокер Окенов Ынтымак, силерге манас менен калмактардын кармашын айтып берейин. Баламана шериңдин чындап кетти чыдамы, курдуп жатса атасын, карап манас турабы, ак суруна теменип, карын алып кирилип, кара мүртүс кортуктун шыкыйынын тушу деп, кулак төб ушу деп, укуругун имерди, шилтей тартып жиберди. Маржуулардын кордугу, кордук деген зордугу, кулап түштү атынан, кара жерге чабылды, жаны чыга чаңырды. Карап турган калмактар карма 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 дейт, байла 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 дейт, ачууланып жабылды, азыр карма алчудай, эрманасын мойнуна сыйыртмасын салчудай, туш тарапка качырды бары бирдей асылды. Балла баттыр манасың, карын катуу алыптыр, бүрөнү мыкчып алыптыр, кууп жетип качырып, төбөсүнөн ашырып, экинчисин уруптур, кыйын салган калмактын мына кызык кылыптыр. Кабылан бала кабылан, атасы үчүн аябай кечип коюп жанынан, каптап келген калмакка алгыр бүркүт дөңнөнүп, шукшурулуп кериптир, жеткен жерге жеңелин, улам бүрөн илиптир, үзөңгүгө бүктөрүп, башын чертип жүрүптүр. Балла манас кайгырды, акылынан айрылды, жакып
Мана зелчитип, жаш колунда ээрчитип, барды жакы өйүнө, шерди менен бак төлөт тосуп чыкты сүйүнө. Анда Жакып кеп айтканына деп айтат. Кара куртай капырдын, карын эми келтирдиң. Сен кан деген батырдын, улка тийип буйпатың. Улум ана соң бойга ушинтип бизи сыйпадың. Одолу Кытай манжу журт, ордого талап эми алат. Ойронду башка чоң салат, Алтайда бизге жер эле. Кадемди катуу катырдың, Калмакта бизге жер эле. Капа болду Жакып бай, Алтайда бизге жер эле. Манжу кармак каралаш, ушул журт бизге эле. Ордолу журтка катылып, чечтирмек болдуң тонумду, салмак кылып башыма тентек чыгып кулунум. Кулунумун укканда кара калмак манжу журт казат экен ордумду. 20-29 аскер бөлүгүндө бүгүнкү күндө майрам акыркы эле жолу 31-август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө бизде спорттук иш-чаралар уюштурулган. Ушундай эле концерттик программалардын коштоосунда өздүк курамдын арасында конкурстук программалар болгон. Ошондо биздин албетте чеберлер музыка багытында, спорт багытында жоокерлердин арасында ушул чек ара кызматынын 20-29 аскер бөлүгүнүн ичинде бөлүкчөлөрүнүн арасында татыктуу орундарды алгандар бар. Жакшы. Мына ошол биз ошол эле берүүнү тартып жатканда, Ош, Баткен, болбосо Көл тарапка барганда бир башка улуттун балдарын да көрүүгө болот да. Алар ошол эле кыргыз тилинде ырдашып, биздин ушул аскер бөлүктө башка улуттун балдары барбы аскерлер? Же жалаң эле кыргыздарбы? Азыркы учурда аскер бөлүгүндө чек ара заставаларда бизде 3 жоокерлердин арасында 3 орус улутунда жоокерлер кызмат өтөшөт. Ушундай эле бир Азербайжан улутунда жоокерибиз кызмат өтөшөт. Көбүнчө ошол кыргыз улутунун жигиттери. Алыс жагы кайдыл жактан келген? Эң алыс же ушул? Эң алыс жерде бизде Чүй областынан, ушундай эле Нарын областынан, Ысык Көл областынан жоокерлер ошол жактан келишип кызмат өтөшөдү. Мынакей азыр биз ошол жоокерлер менен байланышып, алар менен бир баарлашканда дагы алар айтып калды, 7 ай болду келгенибизге. Учурда көнүп калдык, тартипке түштүк, бардыгыбыздын кызматыбызды мыкты аткарып атабыз деп. Эми алар ушул баягы аскердик мөөнөтү бүткөндөн кийин, аскерден кетип жаткандан кийин бир өзгөчө бир сиздер тараптан бир сыйлыктар берилип, ыраазычылыктар айтылып, ушундай иштер өткөрүлөбү? Алдыңкыларды сыйлап. Ооба, бул боюнча биздин чек ара кызматынын жетекчилиги тарабынан мыкты чек арачы деген төш белгиси менен сыйлангандар болгон, аскердик наамды алгандар болгон, эфрейтор аскер наамын. Ушундай эле үй бүлөсүнө, ата-энесине ыраазычылык катын жиберебиз жакшы кызмат өтөгөндөргө. Ушундай эле спорт чеберлерине ардактуу грамота жана айтып өткөндөй эле мыкты чек арачы төш белгиси менен сыйланган жоокерлер бизде арбын. Alçada yerinden eridim ben, ayday meriminden eridim ben. Sen mağa kanat verdin, baktımdı samap geldin canım benim. Benim kanatım var
кушмун канат кактым уштум сага карай уштум карылгачым сенин үнүң уктум эй куш канатыңдай кабылам жан сага тынбай канатыңдай куш канатыңдай сүйүм жазылат махабат санатыңдай махабат булагы тагылып ага сени көбүз кабылып ага багынып сага жолуккандан бери мени жарабаймын эми сени күтөм зарыгып дайым күтөм зарыгып эми алыс кетпес уранам ушул болсун убадаң сени күтө берип күчөбөсүн барам билгиңмен мен бул дүйнөдөгү сени сүйгөн бир адам эй канатым бар кушмун канат күлө уштум сага карай уштум карылгачым сенин үнүң уктум Ошентип биз бүгүн Мекен жана мен программасында жокерлер менен маектеше турган убакыт келип жетти. Мына ушул 7 айдан бери ушул жерде өздөрүнүн аскердик кызматын кылып жаткан биздин жокерлер. Азыр менин жанымда дагы бир жокер. Ассаламу алейкум. Адегенде таанышалы. Фамилиятың ким? Анан кайсы жактан келдиң? Өзүң кайсы жактын кулунусуң? Мен өзүм Токмок шаарынан болгом. Чүй облусунун Токмок шаарына Караш шаарында өскөм. Мен 20-29 аскер бөлүгүнүн комендант взводунун 3-аткычтар аткычы катарда жокер Окенов болом. Аскер кызматына келгенибизге ошо 7 айдын жүзү болуптур. Аскер кызматыбыз жакшы болуп атат, 1 жылдык мөөнөтүбүз жакшы, баары сонун өтүп атат. Жакшы жерлерге барып атабыз, эс алып жүрөбүз, эс алганга алып барышат, киного алып барышат. Баары жакшы, тамак ашка жакшы тамак аштарда. Кийим кече жакшы бар сон. Ошол келгенден баштап кыйынчылыктар жаралдыбы? Албетте, башында кыйынчылыктар болду. Көнүш албай, тамак ашка көнбөй, жерге көнбөй абасына. Кудайга шүгүр баарына көнүп, жокер болгон ошол экен, көнүшүп кетет экенбиз баарыбыз бири-бирибиз менен. Ошондой. Жакшы. Анда келем учурдан пайдаланып, биздин камераны карап, азыр сени ата-энең көрүп атат ушул программаны, жакындарың көрүп атат, мүмкүн досторуң, классташтар, жердештер дегенде, сүйгөн кызың бар, салам жолдоп коем. Мен Токмок шаарынын ата-энеме жана бир туугандарыма, ошондой эле курбу тос балдарыма салам айткым келет. Саламатсыңарбы? Менде баары жакшы, сарсына улуугула, курсак баш аман эсен, баары жакшы жүрөбүз, жылуу жердебиз. Кемчиликтер жок, арыздооматыбыз жок кечкимизде. Сүйлөшкөн кызыма да салам айткым кетет. Дагы кичине калды, буюрса барабыз. Жолгобуз дегендей. Сагынбай турду. Мына ушундай ардактуу ата-энелер, балдардан эч кандай кабатыр болбоңуздар. Балдардын жашоосу сонун, эртең мененки көнүгүү, тамактануу, түшкү тамактануу, кечки тамактануу, ал эми бош убагында мына ушундай ушул жерге келип ырдашат балдар, өздөрүнүн көңүлүн өздөрү көтөрөт. Анан биздин жокер айткандай, киного барып турушат, концерттерге барып турат. Мунун бардыгы мына аскер бөлүгүнүн жетекчилик тарабынан атайын пландын негизинде бардык көңүл ачуучу жайларга барып дагы эз алып турасыңар. Ийгилик каалайлык. Аскердеги мөөнөтүңөрдү ийгиликтүү аяктабалга. Мен 20-29 аскер бөлүгүнүн коменданттык взводунун 1-аткычтар бөлүмчөсүнүн аткычы катардагы жокер Талайбеков Хамзат Талайбекович. Сиздерге Акбар Кубанычбеков агабыздын калемине таандык Мекеним сага келдим аттуу окуп берейин. Мекеним сага келдим. Алоолонгон отуңа күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чаңып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Мекеним сага келдим, жамгырыңа ачыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга, келиш керек өзүңө ар бир кыргыз кыйын күндө кармаган туу колуңа. Мекеним сага келдим, кычыраган сууңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпай, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Бул максаттан чагылгып чарчабаймын, аманатың талаага таштабаймын, сөз беремин күнү түнү кызмат кылып, ар ишимди аттың деп баштабаймын. Ар бир кыргыз туулуш керек акыйкат кураганы, куушумпайдын өчсүн деп курамалы, эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн келдим бардык сынооңо чыдаганы. Канчалаган
душманды баскандырсың, кайгы ээрчип санаага баткандырсың. Сен де билем, миллион мендей жан бар. Эх, Кыргызстан, сен менде жапжалгызсың. Акбар Кубанычбеков, мекеним сага келдим. Негизги азык-түлүктөрдүн түрлөрү менен жакында камсыздалды. 2026 жылдын 1 июнь айына чейин 1 сорттогу un менен жана 2 сорттогу ундар бул жакта. Бул жакта күрүч, түтүк кесме салгасы, макарон. Бул жакта буудай акшак, арпа акшак, бул негизги түрлөр менен камсыздалган аскер бөлүктүнүн эмесинде. Жалпысынан крупалар, сгушонкалар, бул жакта соктор жеке ишкерлер тарабынан алып келинет. Бул жакта сахарлар, анан тоңдурулган балык менен 20-60 аскер бөлүгүнөн камсыздалат. Бул жакта сакталып келет. Бул жактан келгенден кийин чек ара заставаларына машина бөлүнүп, ошо чек ара заставаны жеткирип берилет. Андан кийин бул жакта колбасалар менен, жарымышталган колбасалар менен Алхан Адал фирмасы менен түз келишим түзүлүп, ай сайын алынат. Бул жакта колбасалар 1 айга 1 алынат, срогу 45 суткадан. Сырлар дагы жеке ишкерлер тарабынан келет. 1 ай сайын алмаштырылып жаңы келип турат. Уй майы дагы ошондой жеке ишкерлер тарабынан келинип холодильникте. Бул Кыргызстанда өндүрүлгөн өзүбүздүкү уй майы ар бири 250 граммдан Чабарец фирмасыныкы ай сайын поставщик тарабынан алынып келип турат. Колбаса дагы жеке ишкерлер тарабынан Кыргызстанда өндүрүлгөн колбасалар жарымышталган. Ушул өзүңүз аскер адамсыз, эмне себептен ушул тармакта эмгектенип калдыңыз? Же бул бала кездеги кыял беле? Негизи эле ушул аскер адам болуш канчалык жеңил, канчалык оор? Аябай мындайча айтканда жакшы суроо болду. Бул кичи кезде бала кезимдеги кыялым болчу. Мен өзүм ушул мектепти аяктагандан кийин эле аскер адамы болом, аскер формасын кийем деп аябай сыймыктанып, мындай формачан, аскер кийимчен адамдарды көргөндө мен аябай кызыгып, кичи кезимден ошол кызыгуу пайда болгондо, андан кийин мен ошо Бишкек жогорку аскер окуу жайына тапшырып 2005 жылы ал Бишкек жогорку аскер окуу жайын азыркы учурда аскер институту 2009 жылы ийгиликтүү аяктап, андан кийин чек ара заставалардын орун басар кызмат ордуна дайындалгам. Чек ара заставанын башчысы, андан кийин чек ара башкармалыктын чек ара отряддарын деп коет, ошол убакта командирдин орун басар кызмат ордунда өтөп, ушундай эле Москва шаарында аскер академиясын 2 жылда окугам. Бул аскер кызматында мен ойлойм, менин үй бүлөм, мени биринчиден колдоп жүргөн бул үй бүлөм, ата-энем, бир туугандарым. Аны ушундай эле ар бир кыргыз жараны бул патриот болуп, ата мекенин сүйүүгө, элин жерин коргоого даяр болуш керек. Эл жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей, бардык кыргыз улутунун, кыргыз жаранынын мындайча айтканда мамлекеттин кайтарууга, жана коопсуздугун сактоого салымы деп ойлойм. Дагы бир жолу майк бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 20-29 аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин бир күндүк жашоо турмушун көрдүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, Мекен жана мен программасы жыл башынан баштап ушул убакка чейин Кыргызстандагы бардык аскер бөлүктөрдө кызыктуу жоокерлердин жашоосун тартып, чагылдырып келди. Ал эми мына ушул Талас шаарындагы 20-29 аскер бөлүгүндөгү берүүдөн кийин биздин ушул Мекен жана мен программасы жыйынтыкталат. Ал эми жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Жумашевдин айткандай, ноябрь айында мына ушул берүүбүздүн жыйынтыгы чыгат. Ал жерде жалпы республикадан келген жоокерлер жана ошондой эле алдыңкы өнөр көрсөткөн биздин аскер кызматкерлери, жоокерлер сыйлык алат. Андыктан сиздер менен коштошобуз. Дагы кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.